Нарын облусуна караштуу Каракужур керемет жайлоо. 4 түлүк малды өйдөлөтө жайсаңыз, жайлоосу күндүн сугу түшкөндө ылдыйлай турган болсоңуз, ысык от, кыш мезгилинде да кар жука. Кыскасы Каракужур жандык үчүн 4 мезгили бою табылгыс өрөөн. Тилекке каршы биз бүгүн Каракужурдун кооздугун эмес, аймактагы көйгөй жөнүндө сөз кылууга мажбурбуз. Анткени Каракужур жайлоосу бир областта жайгашкан 2 райондун элинин ортосунда талашка түштү. Мына Каракужур деп мына могу жерде турат мына. Каракужур жайлоосу кагаз бетинде Кочкордун элине таандык жана алардын административдик аймагы. Бирок Союз малынан бери Нарын районунун тургундарына убактылуу колдонууга берилген. Пайдалануу мөөнөтү ар дайым узарып келет. Биз мына могу 73-жылкы картанын негизинде ушул жака келип талашып атабыз да. Мисалы үчүн мына Каракужурдун Деркен майдан Сокутташ, Ири сууга чейин биздин жер болуп эсептелет. Ал эми Кочкор районунун эли Долондун аркы бетинде жайгашкан Кумбел жайлоосун убактылуу жайлап келген эле. Түшүнүктүү кылып бир сөз менен айтканда, Кочкор жана Нарын району бири-биринин жайытын колдонуп келишкен. 10 жылдан бери мыйзамды бускан эмеспиз. Мына быйыл эле мыйзамды бусуп, быйыл көчүп келип атабыз. Бирок бийлик тараптан биз жака эле мыйзам иштеп, Нарын жака мыйзам иштебей атат. Бирок акыркы жылдары Нарын районунун эли Кочкорлуктарга пайдаланууга берилген Кумбел жайлоосуна эч кимди киргизбей жатышат. Себебин малдын көбөйүп, жайыттын жетпей жатышы менен түшүндүргөн. Кочкорлук чабандардын аталган жайытка көчүүгө болгон аракети ийгилик менен эмес, 2 райондун элинин чыры менен аяктаган. Ошондо жүк чүрөлдүк, жүк чүрүтпөй койду башы. Азыр чүрбөй эле, чүрүп болсоң чыр чыгат, согуш чыгат азыр. Бой жерде бир көңгөлө чүргүлө, бир масты баласы чыгып туруп кыйкырды. Бир көңгөлө чүрүп келе, атып тастайбыз азыр бойунан. Андан жыл сыйыңар менен келип кетип калып жактан депчи. Жайыт комитети барган ага болсо оозуна чөп тыгып ошол жерден. Сен могу чөптү эме Кочкорлукта жеп келсе, сен чөптү сен алып келип бересиң бизге эмне? Сен эмне алып келдиң буяка жакалап? Кумбелден куулуп ара жолдо калган Кочкордун чабандары өз аймагындагы Каракужур жайытына келейин десе, ал жерден да сүйүп тосуп алган киши жок. Себеби документ боюнча жайыт Нарын районуна таандык жана алар 2020-жылга чейин убактылуу пайдаланууга укугу бар. Жыйынтыгында Кочкордун Кара суу айыл өкмөтүнүн чабандары жайыт таппай кыйналып жатышат. Кыйынчылык мына кыйналып атат, мыйзам чечпей атат өз орду менен. Куюшкуттар келип алып эле мына саска кирип атат. Жайытыбызды жедиңер силер, мыйзамсыз келип отурдуңар, штраф салып атат 7000ден 20000ге чейин деп эле. Сизге салдыбы? Мына келип атат штрафтары бүт. Мына 7500, эми 3500 келди. Квитанциялар бүт үйдө турат. Жаңы талап биздин Кумбелдеги жерде 29 чабан отурат. Аларга алмашылган жерден биздин 8 чабан отурса, мыйзам ошол 8 чабанга эле иштеп, калган 29 чабанга ушул убакка чейин бийлик өкүлдөрү, жергиликтүү бийликтен, райондук бийликтен, обул бийликтен эч кандай чара колдонулган жок. Башка районго пайдаланууга берилген жайытка көчүп келишкени үчүн чабандардын дарегине айыппул келип жатат. Бирок жашоосун 4 түлүк малга байлаган адамдардын башка бара турган жери жок. Төлөк айыл өкмөтүнө отуруп жүргөм, өзүбүздүн жайытыбыз жок, жайлоодо чоң жер. Мына Чолпон айыл өкмөтүндө квитанцияларым бар, мен налог төлөп жүргөн. Текшертсеңер чыгат мына. Мына мен ошол өзүбүздүн жайытыбыз жок, ошол жактарга отуруп батпай жүргөн өзүбүздүкө. Кумбелге барсак дегенде кууп чыгып салды мына. Өзүңөрдүн жайытыңарды алга УДП'да. Бизге эмне келесиңер? Биз өзүбүздүн жайытыбызды алабыз деп мына айыл өкмөтү башка. Анан биз барарга чарабыз жок калды да. Мына ушул жерге өзүбүздүн жерге келсек, эми бул күйбүрүштүн эли келип алып бизди кыстап атат. Талант Кадыркулов баштаган 8 чабан бул жерге быйыл көчүп келишти. Алар өз жайытында өгөйлөнүп жатканын айтышат. Анткени көп жылдардан бери бул жерди убактылуу пайдаланып келген Нарын районунун тургундары Каракужурга отурукташып, алды пайдабал түптөп үй куруп алышкан. Эмне жейт малы, сөзүңөр көрүп быйыл кыш оор болду. Анан эми ооругуна карабай биз да мал устаман эсеп чыгабыз, Каракужур мал менен жашайбыз. Бүт эле ошол. Апа, эме болуп атат да. Бизге деген Кумбел жайлоосун берген да УДПгачы. Кумбелге мына жазында көчүп баралы десек, жаңы талаптын эли киргизбей коюп, биздин акы айыл өкмөт жайыт жок калгандан ана 8 чабан ушул жака алып келди. Талашка түшкөн жер тилкенин жалпы аянты 10400 гектар. Кагаз бетинде Кочкорго таандык жерди Нарын районунун Миңбулак айыл өкмөтүнө таандык тургундар ээлеп алганын экинчи тарап билдирет. Ар бир үй бүлө алына жараша гектарлаган жерди зым менен коруп, кээ бири айдоо аянтына айлантып алышкан.
мына бул Куйбышев айылынын ушул жердеги айыл болуп, тургун болуп, үйлөрдү салып алып жана мыйзамсыз жайыттарга жашап аткан эл мына монтип айдоо жайыт жерлердин баарын айдоо кылып тозуп кайра корук кылып, кыртышты бузуп, мыйзамсыз иштерди жасап атышат. Экинчи тараптын деле өз чындыгы бар. Бул жерде Союз малынан бери мурдагы Куйбышев, азыркы Миңбулак айыл өкмөтүнүн малы жайлап келгенин айтышат. Убакыттын өтүшү менен аймакта алгачкы үйлөр пайда болуп, элеттиктер аймакта азыр бир гана жайлоо эмес, отурукташкан кыштак катары көрүшөт. Ана биз кандай жашоо кылабыз, ушул жерге турукташып, Союз учурунан бери отурсак. Анан бизди жогору жак чечип берип үнүбүздү угуп койсо, эки элди тең эле жакшы болот эле. Мындай кыйын кырдаалда турабыз азыр балдарыбыз. Мына бүттү балдар, тигин кыш жайыт жок. Малыбыз ушул жерге көчүп келет. Могу агротубуздан башка жайыт жок калды. Могу сырттан чөп чапчы элек. Анын баарын тигине кечинде жабалактап үйүр жылкысы келет, уyu келет. Анан жеп эчтеке калтырган жок. Балдар тиш чукурга чөп албай калдык быйыл эшиктен. Бул үй бүлө аймакта Союз малынан бери жашайт. Кочкордун чабандары айтып жаткан сөздөргө такыр макул эмес. Себеби үйүнүн мыйзамдуулугун тастыктаган документ бар. Бул жерде эски сарайдын орду бар эле. Бүт документтери бар полный. Бүт немелери чийилген, карталары. Ошо көргөзө кетсек, бул жер Мамашанын наамында Сатыбал дейп Айша бүбү. Бирок Кыргызстанда мындай УДП жерлер аябай көп экен. Жеке эле бул Миңбулак менен Кочкордун ортосундагы жер талаш эмес экен. Бул УДПны узартпай койсо, бул көп жерде мындай жер талаштын немеси көйгөй чыгат экен да. Эмдиги жылы аймактын ижара мөөнөтү аяктайт. Бирок бул көрүнүш Карагужурдагы абалды өзгөртпөйт. Демек жайлоо талаш дагы уланышы толук мүмкүн. Анан бул жогорку жетекчилер үнүбүздү улукса, ушу эки колхоздун балдарын уруштуруп, кырылыштырбай чечип берип койсо, үнүбүздү укса жакшы эле болот эле. Анан үнүбүздү уккан кыргыз болбой атат айланайында. Жергиликтүү жетекчилик азырынча маселени чечелек, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатканын билдирет. Административдик территория Кочкор районунда турат, бирок УДП катары Нарын районунда ошол жерге биздин чабандар көчүп барышкан. Себеби биздин жер Кумбелде, Ак айыл өкмөтүнүн жери. Ал жакта да чабандар отурукташып алышкандыктан биздин чабандарга мүмкүнчүлүк берилген жок. Анан биздин чабандар боюнча 8 чабан ошол жерде кара жылга да туруп атышат. Эндиги жылы мыйзамдын чегинде болот. Себеби 2020-жылы жана УДПга берилген жерлердин мөөнөтү бүтөт. Анан аны өкмөт узартабы же мурункудай ордуна калтырабы, иш ошого жараша жүрөт. Талашка түшкөн Карагужур жайлоосунда жашаган жергиликтүү тургундар аймакты толугу менен Нарын районунун карамагынан чыгарып, Кочкорго кошсо эле маселе чечилмек дешет. Алар ансыз деле соода сатык, оокатын долондун берки бетине жүргүзүп жатышат. Нарын районуна документ керек болгондо эле барат. Кара Суу айыл өкмөтүнө киргиле чилен болуп десе, киребиз, ага деле макулбуз да. Эмне кылабыз? Ушунчабызды таштап коюп кантип кетебиз? Мал налогубузду, малыбыздын налогун, жерибиздин налогун каягына болбосун төлөйбүз да. Төлөп эле атабыз мына. Төлөйбүз да эле. Эки райондун эле буга чейин областтык деңгээлдеги аткаминерлерге кайрылган. Алар көйгөйдү жок кыла турган чечим кабыл алышкан жок. Быйылкы жыл жыйынтыктап барат. Эми жаз келип, жайлоодон кар кетсе кайрадан түшүнбөстүктөр жаралып, абал курчушу толук мүмкүн. Айбек Бийбосунов, Урмат Мамбеталиев, НТС.